Assalamu alaikum урматтуу Москвада мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Бүгүн күнгө жума, туугандар 14-апрель. Буйруса, Орозонун дагы акыркы жумасыны тута турган болдук. Айт майрамы жөнүндө тактап айта кетсеңиздер деди. Негизи дин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын Россия Федерациясындагы календарына ылайык ошонун негизинде айта кетсек, айт майрамы буйруса 21-апрель күнү болот. Бул жылы 29 күн эле орозо тутулат. Андыктан туткан орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүн буйруса ифтар убактысы 19-39 өткөндө туугандар, ал эми таравих 21-32 өткөндө окулат. Бул календар Китеп Медиа Telegram каналында. Катталыңыздар. Анан туугандар, сиздер өзүңүзөргө белгилүү, мынабы биздин Москва бар деген Telegram канал бар. Ушул Москва бар деген Telegram каналда туугандар биздин мекендештер өзгө керектүү суроолорду узатып, ушул жерде суроолор бар. Бир-эки суроодон сиздерге дагы айта кетейин, керектүү маалымат катары. Бул жерде бирөө суроо бериптир. Границадан жаңы келгенден кийин канча убакытта Сахаровага барыш керек? Сахаровадан өтүш керек деген сурооду бериптир да. Жооп жазыптыр биздин Айдына деген кызыбыз. Москва шаарына кайсы күнү келгениңиз маанилүү эмес. Кирген күндөн 30 күн ичинде регистрация жасап, мүмкүнчүлүк болгондо Сахаровага барып, медосмотр өтүп, отпечатка тапшырса болот дейт. Именно Сахаровадан таза колдоо бар, регистрация менен каалаган убакытта өтө аласыз. Колдон келсе эртерээк өтүп койгула. Азыр Сахарованын зеленый карточкасы чисто регистрацияны узартыш үчүн керек болуп калды. Официально иштегендер кээде жумушунан талап кылат. Бирок закондо бар границадан өткөн күндөн 29 күн ичинде регистрация кылып, медосмотр өтүп, отпечатка дактилоскопия тапшырыш керек. Демек туугандар, Сахарованы негизи келгенде эле колдон келсе 1 айдын ичинде эле өтүп койгон оң. Анан эми биз баягы иш жок болуп калат, жумуш жок, ал жак бул жак документтерди кылганга убакыт көп кетип, ары бери жүрүп, ошол кечигип калабыз, бирок ошол колдон келсе 90 күнүн ичинде деле өтүш керек. Өзү мыйзам боюнча 30 күн да. Анан кээ бирде ошондой кечигүүлөр болсо, ошондо да таза регистрация менен барсаңыздар, медосмотрдон өтүп, ошол Сахарованын көк кагазын берет. Көк карта өзү айтылып кеткендей эле негизи көбүнчө жумушта гана суралышы мүмкүн. Анан продлениега сөзсүз 90%, 90% продлениега бул керектүү кагаз өзү негизи. Мынсыз продление кылбайт. Андыктан ошол Сахарованын көк кагазын срогуна карап да продление болот. Биз өткөндө кече, то есть чыгарган МТШге дагы только Сахарованын срогуна карап гана продление болот. Эгерде МТШге ушул майга чейин сроктору бар регистрация болсо 9 айга койсоңуздар болот туугандар. Бүгүн мына жума күнү акыркысын тапшырабыз, ошол 1 майга чейин чыгат буйруса. Кечеги документтер полный тапшырылган. Бүгүн да ошол пятница жума күнү саат 6-га чейинки убакытка мүмкүн болсо тапшырып үлгүрүп калыңыздар. Мына апрель ичи бүтө турган документтер ошол майга калтырбай чыгарганга аракет кылабыз. Ошондуктан кайрылыңыздар туугандар. Экранда номерлерге кайрылсаңыздар болот. Негизи эле документтин срогуна карап туугандар, дагы бир жолу эскертип коеюн. Майский праздниктерди эске алыңыздар. Болгону 2 жума эле иш убактысы калды. 2 жумада 5 күндөн 10 гана күн иш убактысы калды. Ошону эске алып, өзүңүздөр билесиздер, кээ бир жерлерде продленияны 1-чи күнү да кабыл албайт. Понедельник күнү, вторниктен среда, четверг, пятница. 4 күндөн 8 күн убакыт калды да. Ошондуктан өзүңүздөргө сак болуңуздар, документтерге так болуңуздар туугандар, аман болуңуздар. Колдон келсе ушул информацияны башкалар менен бөлүшүп коюңуздар маалыматты. Биз ушул мигранттарга пайдалуу маалыматтарды чыгарганга аракет кылабыз. Чек ара маселеси боюнча Абдыразак Тасырга кайрылсаңыз болот. Аман болуңуздар туугандар.
Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз же документтин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген жаңы автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Салону жумшак, бардык шарттары бар унаалар менен көп жылдык тажрыйбасы бар кыргыз жигиттери сиздерге өз убагында көңүлдүү барып келүүңүзгө толук шарт түзүп берип, паспорттарды кара тизмеден акысыз текшерип кызмат көрсөтүп алып барып келет. Жолдо ар кандай жагдайларда жардам берет. Андыктан 24 саат бою WhatsApp'тан же телефон номер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Байланыш номеру +7